Жүрөктү, жолубузду жарык кылып, оор турмуш кыйнаса да окуттуңуз. Оорусак мээрим менен айыктырып. Кара Суу районунун Башбулак айыл аймагында энелер күнүнө карата менин апам ыр сынагы уюштурулду. Катышуучулардын көбү ырларында энелердин түйшүгүн, баласына болгон мээримин даңазалашты. Жалпы 50дөй автор ырларын жөнөтүп, мыктылары сахнада окулду. Алдыңкы орундарда ээлегендер акчалай сыйлыктар жана баалуу белектерге ээ болушту. Эшме айылынын тургуну Абдуллаева Гүлжамал айым. Менин апам Кара Сынагынын баш байгесинин ээси 50 000 сом. Апам менен чогулуштур. Апа, кызыңызбы? Эшме айылынын тургуну Гүлжамал Абдуллаева 1-орунду алып 50 000 сомго ээ болду. Ал бала кезинен эле табият, балдар жана ата-энелер тууралуу ыр жазып жүргөн, кесиби боюнча мугалим. Бүгүнкү жеңиши анын чыгармачылыгына кошумча дем берерин белгиледи. Ошонсо да бул эне деген өтө ыйык зат болгон үчүн ошол энени даңктап жазганга аракет кылдык. Кубанычым аябай койнума батпай турат. Бир сыйра залда ыйлап чыктым. Эл журт ушунчалык сүрдүү болот экен. Анан азыр деле аябай толкунданып турам. Мен ушул ырымда апамдын ролу камтылат да. Апам кандай аял болгон, эмне жумуштарды жасаган аял катары, аялдык вазифасын кандай аткарган, 7 баатыр эне, балдарды 5 уул, 2 кыз, 7 баласы бар. Балдарга татыктуу тарбия бергени, апамдын сабырдуулугу, жашоодогу негизги ролу ушул ырларымда камтылат. 2-орунга татыган катышуучу 40 000 сом, 3-орунга 30 000 сом, 4-орун 20 000 сом, 5-орун 10 000 сом алды. Дагы 5 катышуучу кызыктыруучу белектерге ээ болушту. Сынакты 5 адамдан турган калыстар тобу баалады. Менимче бул калыстыктан эч кандай тайылган жок. Себеби эң көп голос алган биринчи добушка ээ болгон 1-орун, андан кийинки добушка ээ болгон 2-чи, 3-чү, анан кыскасы неме калганда мындай биз жолукпасак да бирибиздин пикирибиз бирибизге дал келбей турду. Себеби ырдын деңгээли ошондой аныкталды да. Себеби мында ырдын техникалык түзүлүшү болот. Ал каралды, уйкаштыгы, мазмуну, маңызы баары жагын карап туруп анан кийин ушундай орундарды ыйгардык. Иш-чара энелерди урматтоо, айыл жергесиндеги таланттарды колдоо максатында жеке ишкер Кубанычбек Кудайкуловдун демилгеси менен уюштурулган. Бүгүнкү иш-чара боюнча айсам, бул биздин компаниянын биринчи маданий иш-чарасы. Кудай буюрса, ошону жылда өткөзгөнгө аракет кылабыз. Мен мындай иш-чараны күткөн эмес элем чынында. Аябай эл көп келди, аябай жакшы болуп атат. Ыр жазгандар да аябай көп атат. Кудай буюрса, кийинки жылда, быйылкы жылда 43 адам катышса, кийинки жылдары буюрса 500 000 адам, 5 000 адамга жетет деген ойдомун. Кудай буюрса. Биздин Кара Суу району үчүн эми мындай иш-чаранын баардыгы маанилүү. Анткени биз Кара Суу району бир эле экономика жактан же өндүрүш жактан эмес, биз маданият жактан, спорт жактан, баардык тармактардан биз Кара Суу району жетишкен районбуз. Ошол өзүнүн жетишкендиктерибизди элибизге тартуулап, башка райондордун элдерине тартуулап, бир районубузду кандай жакшы жагынан бир көрсөтөлү деген иш-чаралардын бири. Сынак улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгынын жана энелер күнүнүн урматына арналып баатыр энелерге да белектер тапшырылды. Майрам салтанатты концерттик программа менен жыйынтыкталды. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.